Мына ошентип эфирдик сапарыбызды алга карай улантабыз. Бизде бүгүнкү күндө Кутман таңдын куттуу студиясында өзгөчө конокторубуз келип отурат. Бул жакта Бактак айыбыз, волейбол боюнча машыктыруучу. Анда тааныштыра кетели, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыр биз спорт жаатындагы жетишкендиктер, ийгиликтер жөнүндө кеп кылалы деп турабыз. Андыктан биздин Google экранга жакыныраак келиңиздер. Кененирээк тааныштырып кетсек, ысык көл эл аралык оюндарынын чемпиону, Кыргыз Республикасынын улуттук лигасынын чемпиону, Кыргыз Республикасынын мектеп окуучуларынын жана Ош шаардык номер 1 жаштар өспүрүмдөр спорт мектебинин директору Алиев Бакыт Манапович, саламатсызбы? Жана өзүнүн биздин мынакей студенттер менен келип отурат. Алар дагы четинен тааныштыра кетейин. Шамырза уулу Данияр, Отор-Ош волейбол командасынын капитаны, саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча курама командасынын оюнчусу, аталган команданын дагы оюнчусу Токтоев Нурмухамед, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Спортто сергек болуш керек го, кандай ойгондуңуздар бүгүн? Майрамыңыздар менен деп айталы. Анткени алдыда дагы чоң дата. Буга чейин болсо өлкө чемпиондугу айтор сиздерге бир майрамдык маанай тартылып турган учур. Куттуу болсун. Рахмат, Кутман таңыңыздар менен. Агай, ошо алгач эле биз ушул республикалык чемпионат оюндар боюнча кеп кылалы деп атабыз. Анын жүрүшү кандай болду? Анан ушул жыйынтыкта чемпион болдуңуздар да? Ошол жаатта. Турнир боюнча кеп кылалы, мелдеш боюнча. Саламатсыздарбы? Биз Отор-Ош клубу түзүлгөнүбүзгө 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде көп жакшы нерселерге жетиштик десем жаңылышпайм. Мына быйыл 3-чү тур 22 октябрда болуп, 24 октябрда жыйынтыкталды. Ошондо биздин Отор клубубуз чемпион болду. Бул биз 3 жылдан бери көптөн бери күткөн нерсебиз эле. Анын үстүнө биз чемпион болгонубуздун бул балдардын мээнети, балдардын тренировкасы, элде күйөрмандарды, биздин Отор клубдун күйөрмандары көп. Ошолорду биз подводить этпей, чемпиондукту алып келип отурабыз. Мен ушул Отор волейбол курама командасынын ошол капитанына сөз берим келип атат. Оюндун жүрүшү кандай болду? Баягы ичинде жоонун ичинде жүргөндөн кийин жоон териң менен сезесиң дегендейчи? Ал оюнда оюндун жүрүшү өтө кыйын негизи. Оюндун сыртында башка, оюндун ичинде башка. Команда кандай даярдыкта бардыңыздар? Анан өзүңүздөрдүн ийгилигиңиздерге ушул биринчиликти камсыздайбыз деп ишенип бардыңыздарбы? Буга чейинки даярдыктардын жүрүшү кандай болду? Ошол жөнүндө дагы айтып өтсөңүздөр, Бардык эле клуб ошо чемпиондук чемпион болушту максат көздөп барат. Биз дагы жакшы даярданганбыз, ошого аракет кылып, ошол ниетибизге жеттик. Абдан жакшы. Бул жакта Нурмухамед мырза дагы ооба деп башын ийип отурат да. Ошол чемпиондук мелдештин өтүшү боюнча андагы эмоциялар, биз өзү адам баласы эмоция үчүн жашайт экенбиз да. Ошол күнгө кайтагылычы 22 октябрга. Кандай сезимдер болду? Мына аз эле убакыт болуптур, мисалы Отор клубунун түзүлгөнүнө 3 жыл деген бул эми спортто негизи аз эле убакыт болуп эсептелинет, Бирок ошого карабастан ийгиликти багындыруу бул демек жакшы жетишкендик. Биз үчүн абдан кубанычтуу болду. Биз өзүбүз жакшы даярдык менен барганбыз. Жакшы даярдык менен барып, команданын өзүбүздүн оюн балдар менен бири-бирибизди түшүнүү жакшы болду да. Бизде деген легионер жок болду. Биз легионер ойнодук, жалаң кыргыздар. Биздин спонсорубуз да айтат да, биз легионер ойнойсуңар, өзүңөр утасыңар деп бизге да ишенип калган да. Демек бул сиздердин артыкчылыгыңыздар. Биздин уже балдардын жетишкендик, уже даярдыгы да жакшы болгон да. Ошон үчүн биз чемпион болдук десек болот. Балдар дагы ийгиликтүү, жакшы даярдык менен, жакшы настрой менен чыгып ойнодук. Чемпиондуктун сезими, жемиши, анан жоопкерчилиги кандай экен, агай? Биз биринчи бул Отор клубунун президенти Сатыбал Курсанбекке чоң рахмат айтабыз. Ушул жигитибиз бизди колдоп, биз мен тренер катары легионер алайлы десек, легионер албайсыңар, кыргыздар өзүңөр нукра кыргыз чыккыла деп, башка командаларда өзбектер, Өзбекстандын лидерлери, орустар келип ойноду да. Ошон үчүн бул ийгилик биринчи орунду алгандын эмеси өтө кубанычтуу экен.
Себеби жылда барабыз, экинчи эмес болуп калабыз. Былтыр экинчи эмес болуп калды, мына быйыл жакшы жетишкенге жеттик. Көздөгөн максатка жеттик. Бактагай, негизиле ушул кыргыз волейболу кандай бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк масштабта алып келгендечи? Элер алга аренага чыгуу боюнча. Ушу чет өлкө турнирлер боюнча Бизде кыргыз волейболу азыр мына 2013 жылдан бери өтө жакшы деңгээлде кетип атат. Себеби жакында эле Өзбекстанда Средняя Азия өзүнүн немеси бар, тайпасы бар. Ошол жерде Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан командалар ойноду. Ошол жерде биздин команда экинчи месттен алып келдик. Жетишкенде мына кыздарыбыз жакында U17 деп коет, жаш кыздарыбыз 3-чү месттен алып келди. Бул деген өтө жакшы жетишкендик. Мурун мындай деңгээлге болгон эмес, эми азыр волейбол дагы өсүп атат. Биздин тренерлер жакшы иштеп атат деп ойлойм. Себеби биздин президентибиз ошо волейболго кызыккан Элмир Ракыйчка чоң рахмат айтабыз. Себеби ал Элмир Ракыйч келгенден бери ушундай көп нерселер, жаш балдар, азыр лигалар көп. Энелер лигасы, Дилгир лигасы, мына ал ушул эле тапта Кыргызстан боюнча кыздардын лигасы өтүп жатат. Биздики өтүп, мына 50ден жогорку агаларыбыздын лигасы өтүп, анда дагы мына Отор командасы чемпион болуп келишти. Жаш курагына караганда, 50ден жогору. Алда да чемпион болуп келишти. Бул деген ошо жакшы, ошол волейболдун өсүшүнө ушул биздин эмелер президенттин бүт командасы жакшы иштеген деп ойлойбуз. Абдан жакшы. Эми волейбол десек, айрымдарыбыз жөн гана бир ден соолукту чыңдоо катары эсептешет, арабызда ойноп жүргөн инсандар дагы бар. Анан кээ бирлери болсо чыныгы профессионалдуу спорт катары кабыл алып, мына сиздер сыяктуу улуттук курамга кирип, Кыргызстандын ал жакта бардык энергиясын, күчүн, убактысын, керек болсо өмүрүн арнап жүрөт да кыргыз спорту үчүн. Сиздер мынакей мырзалар айтыңыздарчы, ушул волейболго, бул спорт түрүнө кирүүдө негизги максатыңыздар кандай болду эле? Анан кандай талаптардын негизинде кирдик деп ойлойсуздар? Тренериңиздердин көзүнчө айтып өтүңүзчү. Кандай жөндөмдүүлүктөр керек? Келиңиз. Кандай десем, жаш кезинде эле бүт ушул айылдагы жанагы оюнчуларды көрүп, анан андан чоң баягы чоң лигада ойноп жүргөн оюнчуларды көрүп, анан ошолорго карап, анан кызыгуу пайда болот да. Мен да ушуларда оюнчу болсом экен депчи. Ошо максат коюп, көздөгөн максатыңа жетесиң да, ошолорго карап умтулуп. Эмне үчүн спорттун башка түрү эмес? Волейбол жакшы го дейм. Айыл жергесинде көп тараган. Айыл жергесинде көп тараган. Шаарда андай деле ойнобойт волейболду. Айылда бүт немелерде кызыккандар айылдан чыгып. Кеңири тараган спорттун түрү болгондуктан деңиз, Мектеп мезгилинде да көп ойночуңуздар. Ооба, бизде Нукатта көбүнчө волейбол ойнойт. Анан башка видтен андай деле неме жок. Нукат дегенде эле уже волейболисттер деле элестетишет азыр. Нукат дегенде волейболчуларды элестетет. Сонун болду бул жак. Мен ушул жерден негизги темага көңүл бургум келип атат. Мындан 50 жыл башта Нукат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынын Көтөрмө айылында жарык дүйнөгө келген Бакыт агабыздын быйыл 50 жылдык мааракеси. Куттуктайбыз. Маареке куттуу болсун. Эми ушул темага келгенде ушул 50 жылдык мааракеге арналган чоң мелдеш өтөт жакында. Кудай бурса. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Жанагы командалар кандай болуп тандалат? Кайсыл убактан кайсыл убакка чейин тандоосу, финалы кайсыл убакта болот? Биздин спонсорубуз, биздин демөөрчүбүз Сатыбалдиев Курсан ушул 50 жылдыгыңызды өткөрүп берели деп былтыр айткан болчу. Былтыр бага коронавирус болуп кетип, быйылкы мына өзү убактысы келеткен ар нерсеничи 16-сы, 17, 18-ине ойдук, уже положениялар чыкты, тараттык Кыргызстан боюнча райондорго.
Биз эми азыр 35 жаштан жогору кылдык. Бунун себеби бар. Себеби мен өзүм окуучуларым азыр 35-45-терге чыгып калыптыр. Основной көп окуучуларым 35-ге чыкканына байланыштуу ошо 35-тен жогору команда койдук. Команда алдык райондор. Анан 50-ден жогору. Себеби 50-ден жогору бир досторум ойнойт. Ошол район кылып ойнойт. Андан кийин 17-18 бул жаштар клубтар, Кыргызстан боюнча клубтар. Анан Өзбекстандан команда келет, 2 клуб келет. Ушунда уюштурдук. Кудай буюрса 16-17-18 өтүңүздөр көргөнү. Сыйлыктары кандай болот? Эми сыйлыктары ошол жерде. Сыр болбосо. Негизи караңызчы, баягы спорт тармагындагы инсандын мааракеси дагы өзгөчө өтөт тура. Турнир менен, мелдеш менен болгону дагы Кыргызстандын гана аймагында эмес, эл аралык деңгээлде. Себеби мына коңшу мамлекеттерден дагы чакыруулар менен командалар келет деп. Анан агай эми ушул мен узабай турайынчы теманы. 50-нын кырынан ары өтүү эми кандай экен, сезимдер кандай болот? Же өзүңүз дагы эле жана спорт менен машыккан адам жаш бойдон, сергек бойдон сезип жүрөт го? Ошондой эле болот. Ошондой эле кабыл алып атасызбы? Ошондой эле кабыл алып атабыз. Эми 50 жаш бул бир жолу келет го. Ошон үчүн жакшы өткөрүп, ошо эми волейболду жакшы өткөрүп алсак, жакшы болот эле. Эми аталышы гана 50 жаш деп айтканы менен негизи чындыгында бул жерде чоң масштабтагы иш-чара мерчемделип жатыптыр. Албетте ийгилик каалап кетели болболу, Сиздер дагы катышып ойнойсуздарбы? Же чемпион болдук, бул турнирге катышып эле коелу деген максаттар барбы? Жок, биз да катышабыз өзүбүз. Отор команда болуп чыгабыз. Отор командасы болуп, Жакшы. Агай, ушул волейболдун башка спорттун түрлөрүнөн айырмачылыгы жана артыкчылыгы жөнүндө кеп калалычы. Себеби дегенде чындыгында өтө көп деле көңүл бурулуп бербеген спорттун түрү катары эсептелип калат. Соц тармактарда караганда мен сиздердин баракчаңыздарды карап окуп турам, анан кайдыгер карабаңыздар, күйөрмандар келиңиздер, эмне үчүн көңүл бурбай жатасыздар деген кайрылуулар дагы баягы блогерлер тарабынан дагы көп эле байкап угуп калам да. Анан башка спорттун түрүнө караганда волейбол түрүнө эмнегедир мамиле кайдыгерликпи, кандай? Жок, өзү волейболго күйөрмандар көп. Мына биз былтыр коронавирус болуп кетпедиби? Ошого байланыштуу азыр мелдештерде ал жерде киргизбей калды да. Себеби эл көп болсо болбойт деп. Өзү күйөрман көп. Анын үстүгө бул волейбол оюну бул коллективный оюн да. Коллектив оюн деген бул азыр 500 да бир адам болсо 6 командабыз. 6 бала, 6 бир адам болуп ойнош керек да. Ошондо гана жетишесиң, ошондо гана ынтымак болушуң керек. Анан 6 команда, 6 бала, 6 кыл болсо анда оюн кыйын болуп калат да. Ошону менен өзгөчөлүк. Андан кийин волейболдо бандай чыр тополоң болбойт. Сетканын арагында, бир арагында ойнойт да 6 адамдан. Анда таза классика деп коет. Таза бардыгы менен өтөт да, баягы эрежелери менен көз алдыңда деңиз. Азыр эми көп эле азыр волейболго уже жаштар дагы, өспүрүмдөр дагы көп кызыга баштады. Башка эми бул спортту түшүнгөн адамдар биринчи балдарын гимнастикага берет да. Туура. Спортивный гимнастика, художественный эмес, спортивный гимнастика. Булар спортивный гимнастикадан анан бала өзүнүн 14-15 жашка жеткенден өзү ошол жака каалаган эмеге барыш керек да. Бизде көп түшүнбөйт да, баласы 4-5 окуп атса бокска берет, күрөшкө берет. Бул баланы зыян кылдырып коет да. Себеби бокска көрсөт 5-чи класстагы баланы бокс көрсөңүз чоңураак, бою узун болсо чоңураак балага берсеңиз, бир урса баягы бала экинчи кайтпайт да. Баягы эмеге келбейт да, себеби ал чоң бала да. Дене түзүлүшүнө, тарбиясына, жаш курагына дагы маани бериш керек. Биринчи ошого маани бериш керек. Ошон үчүн спортивный гимнастиканы бекеринен чыгарган эмес да. Спортивный гимнастиканы берсе, ошого балдарыбызды берсек, ошодон өссө, андан нары. Спортивный гимнастикада кандай? Бул ошол эле турник, акробатический немелерди үйрөтөт. Анан адамдын деңгээли да мындай жогору болот да. Андан кийин ошо гибкий болгондон кийин башка эмеге
өтсө болот. Өзүнүн тандоосуна кабылсына жакшы. Агай, бул команданы чогултууда жанагы 6 адам, 1 адам болуш керек деп атпайсызбы? Ошо бир кулк мүнөзгө алып келиш, балдарды тандап алыш, жанагы орусча айтканда трансфер деп коет го, баягы бир командадан бир командага биздин командага ойнобойсуң деген сунуштар менен балдарды алып келүү деген. Ошол жактарды өзүңүз караштырасызбы? Өтө кыйын. Өтө кыйын ошол балдарды ынтымак кылыш, балдарды алып келип, бири-бирине көнүп кетиш өтө кыйын нерсе болчу. Ошон үчүн айтат да, команда түзүш оңой. Азыр мен команда түзүп коем, сен команда болосуң депчи. Команданы алып кетиш, дальше алып кетиш кыйын да. Кээ бирлер команда түзөт, 1 жыл, 2 жылдан кийин командасы кайра чок болуп калат. Ошолор балдардын келишпегенинен ынтымак болуш керек. Бизде отор командасында бүт бардыгы мындай кичпейил. 1 жаш, 2 жаш болсо да бири-бирин сыйлап турат. Эми ал биз тренерлерден да ойлойбуз, себеби биз тренер ошого чакырабыз көп нерселерди. Команданын мүчөлөрү, капитан өзү айтып берсинчи бул багытта. Эми кандай бул тренердин дагы салымы чоң. Постоянно биз тренировкага чейин, тренировкадан кийин мындай бири-бириңерге мындай мамиле кылгыла. Башка клубдун балдары менен же болбосо башка адамдар менен көрсөңөр кичпейил болгула. Спортсмен деген бир эле баягындай неме болбош керек, мына характери дагы жакшы болуш керек. Адамдык мүнөзү, сапаты болуш керек, жөнөкөй болуш керек. Азыр мен кычып суроо бергим келип атат да бул жигиттергечи. Экөөңөр бир командада ойнойсуңар, оюндун жүрүшүндө маанилүү жерде топ бербей койду. Кандай бириңерге кандай мамиле болот ошондочу? Ал көзүң жетип турат. Эгер ошону топту берген узак көрөсүз го. Алкырдауда кантип чыгасыздар деген суроо болуп атат да бул жерде. Андай ситуацияда Болот. Оюндун ичинде болот да. Оюн сыртына чыкканда биздик уже андай неме жок да. Оюн сыртына чыкканда кайра эле чогуу неме болуп кете беребиз. Оюндун ичинде калат. Ал оюндун ичинде калат бүт баары. Урушуп кеткенде эле оюндун ичинде калат. Чыккандан кийин дагы неме болуп кете беребиз. Өзү оюндун ичинде калыш керек да бардык нерсечи. Мен ошого балдарга тренировкадан кийин постоянно айтам да. Эртең сборный Кыргызстандын мүчөсү болуп каласыңар, жакшы оюнчу болуп каласыңар, анан кийин ийниңер, байкеңер келип атканда салам бербей койсоңор анда болбой калат. Ошон үчүн постоянно кичпейил болуп жүргүлө деп. Бул кичпейлик көп нерсеге алып келет, жакшылыкка алып келет. Анан спорт негизи сабырдуулукка дагы үндөйт, чындыгында, сабырдуу болуп, жеңишти дагы көтөрө билгенге, жеңил узасын дагы көтөрө билгенге үндөчү бир сонун бир сапаты бар да ошол касиети бар. Анан эми мынакей Кыргыз Республикасынын чемпиондугун алдыңыздар, агай. Мындан аркы кадамдар кандай болот? Эл аралык деңгээлге, Орто Азия балким дагы мындай жолдомолор берилдиби же кандай? Сиздер катышасыздарбы Кыргызстандын атынан? Кудай буюрса, биздин балдар 2022 дагы чемпион болуп калса, Кудай буйруп. Балдарыбызга мастер спорт деген наам берилет. Ошо күрөшөбүз. Тиги Нурмухамед жигитибиз бул мастер спорт алган. Бул Азияда 2019-жылы чемпион болуп келген. Ошолдо Азиянын лучший игроку болгон бул жигитибиз. Башка командалар айта берет, мунун бою кичине, кантип ойнойт депчи. Бул жигитти полега көргөндө бардыгы таң калышат да. Кечегиде дагы бул Өзбекстанда болгондо өзбек эмелер айтып атпайбы, болельщиктерчи. Бул Нурмухамед 5-номерде ойнойт да. Как раз 20 болуп калганда артымда 2 аксакал отурган экен. Сыйкырчы келди деп атпайбы? Сыйкырчы деп. Бул чыгып бир скидка кылды, алдады, экинчи топто уруп жүрдү. Аны айттымбы дейт, бул жаман экен дейт. Өзбек балдарын дейт, нерден келип жүрөт дейт. Эми алар 2 метрден жок. Бой узун болот да волейболдо. Анан ошон үчүн бул жигитибиз Кыргызстандын сыйкырчы оюнчусу. Эң жакшы оюнчу. Кайманын аты сыйкырчы. Ошо өзбектерге сыйкырчы. Бүгүн биздин студиябызда сыйкырчы да кайрылсак болчу да экен. Жана кыргызча жакшы деп барбайбы? Баатырды алыстан ук жанына барсаң биришки деп. Андан соң мынакей Нурмухамед агай Кыргызстандын жана отор клубунун дагы жалпы сыймыгы болуп, сыйкырчы
ачы деген каймана атка конуптур. Жакшы, сонун маалымат берип койдуңуз. Нурмухаммед, ошол оюндун негизги агай айтып аткандай бою кичинеликтен маани эмес, ал бою узун, бою кичинеликтен эмес. Негизги ойнай алгандан, шыктан деп атпайбы, негизи эмнеге көңүл бурасың, өзүңдүн бир сырларыңан бөлүшүп кетпейсиңби? Анда сыйкыч болбой калат. Тамаша. Сыр деле жок. Шамдагай болуш керек. Эң биринчи. Анан ойногондо кичине өзүн свободный алып жүрүш керек оюнда. Биринчи киргенде коркот да. Полияда, анан башка мамлекеттин полиясында тем более. Анан полияда наркы бетте башка команда, бул жак бетте өзүбүздүн команда. Полияны коргош керек да, почти бир мамлекетпиз да. Полиянын ичинде. Ал өзүбүздүн мамлекетти коргош керек дегенде ойнойбуз. Кыргызстан чек арасында тургандай сезим болот да. Ошондой болот эми. Биз ал жерде неме болуш? Биринчиден команданын бирдиктүү болуш керек да, команда. Бири-бирин жардам берип, бирөөсү ашып калса, бирөөсү артынан тартып кетиш керек. Ошондо жакшы мындай жетишкендик болот. Мына сиз чет мамлекеттерде ойноп жүрөсүз. Ал жактагы көз караш кандай? Бизде дагы эмнелерди жасашыбыз керек? Ушул боюнча айтып бериңизчи, Нурмухаммед. Эми чет мамлекеттерде оюнчулар күчтүү. Мамлекетте дагы колдоосу күчтүү болот. Бизде деле уже балдар ошого жетип калды, мамлекет. Башка мамлекеттик деңгээлде уже балдар. Азыр биздин капитан команда Казакстанда ойноп жүрөт. Казакстан клубунда. Дагы балдарды чакырып атат. Ошол боюнча дагы жакшы немелер бар, буюрса. Сизге да чакыруулар болдубу? Кел биздин командага кел. Нурмухаммед ойноп келген. 2017 барып келди окшойт, Нурмухаммед. 2017. Бангладеште бир клубда ойноп келген. Бул да болсо өзүнчө бир тажрыйба болду. Ооба. Абдан жакшы. Агай, ушул командаларды дагы күчтүү кылыш үчүн негизги приоритеттүү кадам деп коет го. Кайсы кадамга барышыбыз керек? Кыргыз волейболу дүйнө чемпиондугун алыш үчүн. Бизде обол 3 жылдын аралыгында дейли же 5 жылдын аралыгында. Стратегиялык планда. Бизде балдарга стипендия бериш керек. Стипендия берип, мисалы Казакстандын оюнчулар $3000 алат экен. Сборной Казакстан замендеги ойногон оюнчулары. Эми игрокторун эми айтпадым. А бизде 3000 сом эмес, 3 тиын да бербейт. Биздин кыргыз жигиттерибиз чыныгы жүрөгү менен ойнойт. Кыргызбыз деп. Мен ошол ойногон Кыргызстанды коргоп жүргөн кыргыз волейболисттерге чоң рахмат айтат элем. Чын деле биздин кыргыз балдар өтө Кыргызстанды сүйгөн, кыргыз деп ойногон балдар. Биз кечегиде ошол Өзбекстанда болгондо Өзбекстандын эле оюнчулары $500 алат экен. Бул деген жакшы нерсе да. Ошон үчүн тренировкага келет. А биздин балдар жумушка барат, выездге чыгабыз дегенде 2 ай мурун башташат, ошол менен ойноп кете берет. Агай, биздин балдарга да ошондой айлык төлөп, ошондо калса сен требуйт этесиң. Сен мына айлыкты алып атасың, эмне мына тренировкага келбедиң деп ушундай требуйт этсе болот да. Биздин кыргыздарда намыс күчтүү болот. Волейболго өстүрсөк болот да. Мен ошону айтайын деп аткам. Биздин элибиздин өзгөчө мырзаларыбыздын артыкчылыгы жана өзгөчөлүгү бул ар намыстуулугунда жана албетте жана айтып жатпайсызбы, духунда деп, мына дем күч. Тескерисинче мен ойлойм, ушул бардык тарапка жетишип, дагы да болсо чымырканып аракет кылуу, эмгектенүү биздин жигиттерибизди алга сүрөйт деген ойдомун. Анан эми финансы маселесине барып такалат деп атпайсызбы? Эми азыркы күндө чындыгында көпчүлүк маселелер мына ушул нерседен дагы көз каранды, өзүнчө шарттар түзүлүш керек, даярдыктар болуш керек. Сиздердин оюңуздар бир гана эмнеде болуш керек? Оюнда болуш керек да, чынындачы. Башка көйгөйлөр менен алаксыбашыңыздар керек. Буйруса ал күндөргө дагы жетебиз. Анткени азыр мына сиздерди көрүп отуруп биз сыймыктанып отурабыз. Демек кыргыз волейболунун дагы келечеги алдыда. Бүгүнкү күнгө чейин ушунча жакшы жетишкендиктер болгон болсо, мындан ары дагы чоң жетишкендиктер болот деп ишенип турабыз. Анан агай жанагы турнирлер боюнча дагы бир ирет ушул телекөрүүчүлөргө жалпылап дагы бир ирет айтып кетсеңиз. Кимдер катыша алат? Каалоочулар катышса болобу? Сиздерге? Катышса болобу? Же буга чейин командалар такталып, оюндар белгиленип калдыбы?
Менимче жана айтып кеттиңиз 16-сы 17-си күндөрү жүрөт бул иштер. 16-сы 35-тен жогору 50-ден жогору оюнчулар келет. Ал калаган команда келсе боло берет. Бирок райондун ичиндеги 35 жаштагы балдар кел ойносо болот. Бир райондон 2-ден 3-тен келсе деле боло берет. 50 жаш деле ошондой. Жаштарыбызды алынып клубтар арасында кылганбыз. Ал жердеги район, шаардагылар кел ойной албайт. Себеби ал жерде только клубтардын арасында кылганбыз. Профессионалдык деңгээлде атайын оюнчулар, абдан жакшы. Чоң рахмат агай. Биздин келген дагы ушул кыргыз волейболунун өсүп, өркүндөшүнө өз салымыңарды кошуп, ушинтип команда түзүп, агай айткандай тыйын албай чын жүрөктөн ойноп жүргөнүңөргө Алла ыраазы болсун, бар болгула дейбиз. Эми мен ойлойм, бардык нерселер материалдык байлыкка байланбаш керек го. Биздин жигиттерибиздин намысы күчтүү. Мен кандай гана учур болбосун, колдоп, коштоп, тескерисинче өлкөбүздүн желегин желбиретип кеткенге кудурети жетет депчи. Биздин кыргыздардын жүрөгү менен ойнойт депчи. Ошон үчүн жүрөгүндө жалын бар. Кыргыздын жигиттерине, волейболисттерине чоң ыраазычылык билдирип кетсек болот. Ал эми биз дагы жалпы жамаатыбыз атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет жеңишиңиздер куттуу болсун. Дагы да илгерилей бериңиздер, дагы да алгалай бериңиздер. Алдыдагы турнирди эң жогорку деңгээлде өткөрүп алыңыздар. Агай маареке куттуу болсун. Узак өмүр жашаңыз. Мына сиздей кыргыз спортуна күйгөн инсандар бизге абдан керек. Келечек муун үчүн дагы ошондуктан күчтөн тайбастан, тескерисинче дагы да алгалай бериңиздер айталы. Ишиңизге ийгилик деп бар болуңуздар. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болсо Кутман көрсөтүүсүн улантып барабыз. Таңыртэ сиздер менен мынакей Сергек Жаш образында спорт темасында кененирээк маек курдук. Жана биздин ушул кыргыз спортунун өнүгүшүнө салым кошуп жаткан инсандарыбызга ыраазычылык билдирүү менен эми мырзалар эмес, айымдар жөнүндө кеп кылалы деп турабыз. Бүгүнкү күндө 21-кылымдын айымдары кандай болушу керек деген суроону койгуңуз келип турат окшойт менимче. Албетте, алдыдагы биздин материал ушул багытта жасалган, анда чогуу көбүсү бололучу, дагы маалыматтарга ээ бололу.